Саламатсыздарбы, урматтуу долбоор аткаруучулары, сиз көрүп жаткан видео сабак дүйнөлүк азык-түлүк программасынын долбоордук сунуш иш кагазын толтуруу тартибин үйрөтөт. Бул иш кагазы айыл өкмөт тарабынан толтурулуп, БУ ДАТПнын өкүлдөрү же өнөктөш уюмдун адистерине тапшырылат. Долбоордук сунушту туура толтурууну үйрөнөбүз. Ал үчүн долбоор сунушу деген иш кагазынын атайын формасын ачабыз. Бул форма негизги 3 бөлүктөн турат. Ар бир бөлүктү туура жана так толтуруу зарыл. Анткени кийинки долбоорду ишке ашыргандан кийин ушул долбоор сунуштун негизинде мониторинг жана аткарылган иш кабыл алынат. Биринчи бөлүм: долбоорду тапшыруучу тарап жана анын жайгашуусу. Облус, район, айыл өкмөт деген мамычалардын тушуна долбоор өтө турган жердеги маалыматтарды киргизесиздер. Мисалы, облус Жалал Абад, район Сузак, айыл өкмөт Барпы. Айыл деген мамычага долбоор ишке аша турган айылдын же айылдын атын жазасыздар. Мисалы, Чөкөдөбө. Долбоордун номуру деген мамычага долбоордун иретин көрсөтөсүздөр. Эгерде сиздин айыл өкмөттөн бирден көп долбоор сунуш болсо, бардыгын бир формага ирети менен биринчи долбоор, экинчи долбоор деп киргизип толтуруп кете бересиздер. Жетишпеген мамычаларды 3-4 долбоор үчүн кошсоңуз болот. Долбоордун аталышы деген мамычага сунушталып жаткан долбоордун аты жазылат. Ал кыска жана түшүнүктүү болушу керек. Аталышы иштин негизги мазмунун, иш жүрө турган жердин атын жана сандык маалыматтарды камтышы керек. Мисалы, Чөкөдөбө айылындагы номер 112 мектепке 48 даана лоток орнотуу жана сел тосмо куруу 50 метр 1/1. Долбоордун башталышы деген жерге жумуштар же окуулар качан баштала турган күнүн жазабыз. Мисалы, 1-июнь 2024 жыл. Долбоордун аягы деген жерге бардык жагдайларды эске алып, долбоор бүтө турган күндү жазасыз. Долбоордун аяктоо мөөнөтү 3 айдан ашпашы керек. Биздин учурда 2 ай болсун. Долбоорубуз 1 август 2024 жылы аяктайт. Экинчи бөлүм: тараптардын салымдары. Долбоордун номери деген мамычага долбоордун ирет номерин көрсөтөсүздөр. Өнөктөш мекеменин аталышы деген жерге долбоорду ишке ашырууда кайсы тараптар салым кошуп, жардам берип жатканын жазабыз. Алар айыл өкмөт, жергиликтүү коомчулук, башка эл аралык уюмдар, демөөрчү, ÖKM же башка мамлекеттик уюмдар болушу мүмкүн. Мисалы, биздин учурда Барпы айыл өкмөтү. Салым 2 түрдө жазылат: материалдык жана техникалык, жана ал салымдын акчалай эквиваленти. Материалдык жана техникалык деген жерге жазылган долбоорду ишке ашыруу үчүн керектелүүчү материалдар жана колдонулуучу техникалар ирети менен жазылат. Эгер бир нече өнөктөш уюм катышса, анда ар биринин өз тушуна ирети менен салымдын көлөмүн да көрсөтүү шарт. Мисалы, цемент 55 тонна, арматура 5 тонна же 1200 метр зым жана башка. Мисалы, Барпы айыл өкмөтү ушуларды камсыз. Цемент М400, темирден жасалган хамут шакекчелер, арматура F14, зым, шагыл, опалубка, бетон аралаштыргыч. Салымдын акчалай эквиваленти деген жерге ар бир өнөктөш уюмдун берген материалдык жардамдын тушуна акчалай эквиваленти менен салымы жазылат. Мамычанын аягына болсо жалпы суммасы эсептелип көрсөтүлөт. Мисалы, Барпы айыл өкмөтү керектелүүчү материалдар жана техниканын иши эсептелип, бардыгы 553.171 сом болду. Жалпы 553.171 сом. Жергиликтүү коомчулуктун салымы. Эгерде сиздер долбоор сунушта көрсөтүлгөн жумуштардан тышкары дагы кошумча иштерди кыла турган болсоңуздар, анда алар коомчулуктун салымы катары акчалай түрдө көрсөтүлсө болот. Үчүнчү бөлүм: долбоор жөнүндө маалымат. Бул долбоор жөнүндө маалымат. Биринчи долбоордун аталышы. Бул жакка башында толтурулган долбоордун аталышын көчүрүп алабыз дагы маалымат тууралуу жерге коебуз. Биринчи долбоордун аталышы деген мамычага сунушталып жаткан долбоордун аты жазылат. Мисалы, Чөкөдөбө айылындагы номер 112 мектепке 48 даана лоток орнотуу жана сел тосмо куруу 50 метр 1/1. Техникалык көзөмөл үчүн же тренинг даярдоого жооптуу адис деген мамычанын тушуна биринчи мекеменин аты, андан кийинки мамычага жалпысынан аткарыла турган жумуштун үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн адис көрсөтүлөт. Техникалык көзөмөл жүргүзүүчү кызматкердин кызматы жана аты жөнү жазылат.
Мисалы, Барпы айыл өкмөтү, айыл башчы Муратов С. Катышуучулардын техникалык коопсуздук үчүн жоопту же тренер деген мамычанын тушуна биринчи мекеменин аты, андан кийинки мамычага айыл өкмөттүн техникалык коопсуздугуна жоопту адам же окутуучу тренердин аты жөнү жазылат. Мисалы, Барпы айыл өкмөтү, өзгөчө кырдаал алдын алуу боюнча адис Ибраимов Абдыхалил. Техникалык коопсуздук. Техникалык коопсуздук үчүн жоопкерчилик өзгөчө кырдаал кызматкерине же айылдын башчысына жүктөлөт. Ал долбоорго катышуучуларды түздөн түз бийиктикте же бийик жерлерде иштөө, коопсуздук чараларын камсыз кылуу боюнча баштапкы тренинг өткөрүүгө жоопту болот. Ошондой эле өзгөчө кырдаал жаракат алуу же зыяндарды болтурбоо үчүн керек болгон коргоочу каражаттарды камсыз кылат. Кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол койгон тараптар деген жерге биринчи мамычага өткөргөн кишинин, ал эми экинчи мамычага кабыл алган кишинин кызматтары жана аты жөндөрү жазылат. Маалыматтар так көрсөтүлүшү керек, кийин жумуш аяктаганда ушул адамдар актыга кол коюшат. Мисалы, биринчи Ибраимов Абдыхалил, өзгөчө кырдаал алдын алуу боюнча адис. Экинчи Мамат Сабиров И, айыл өкмөт башчысы. Жазылган адамдардын байланыш үчүн телефон номерлерин көрсөтүү керек болот. Аткарылган объектилердин саны деген жерде көрсөтүлгөн долбоор алкагында канча объект жасалып жатканын сан менен жазасыздар. Мисалы, бизде лоток орнотуу жана сел тосмо куруу деп турат. Демек, 2 объект. Өлчөө бирдиги жана бирдиктердин саны бул жер ДТПнын долбоорунун, тренингдин типологиясынын тизмесине ылайык жазылат. Аткарылган иштин түрүнө жараша өлчөм бирдиктерин көрсөтүңүз. Мисалы, каналды бетондоо үчүн узундук метр. Сел тосмо куруу үчүн көлөм метр куб. Аткарылган объектилерден, активтерден же тренингдин түздөн түз пайда көрүүчү калктын саны деген жака сунушталып жаткан долбоор айыл тургундарынын канча кишисине пайда келтире тургандыгын тактап, жынысына жараша бөлүп жазыш керек. Мисалы, аялдар 166, эркектер 134, жалпы 300 киши. 80 үй бүлөгө түздөн түз таасир этет. Долбоордук сунуш тиешелүү мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга ылайык жергиликтүү бийлик органдары жана эксперттер тарабынан текшерүүдөн өткөн жана эч кандай карама каршылык жок экендиги тастыкталган. Бул жерде сиздер тастыкталгандан кийин ооба же жок деп жооп бересиздер. Долбоордук сунуш жергиликтүү бийлик органдары жана эксперттер тарабынан буу ДТПнын экологиялык жана социалдык тобокелдиктерди скринингдик инструментине ылайык текшерүүдөн өтүү көрсөтүлгөн натыйжалардын тастыктоосу менен. Биринчи тиркемени карайсыз. Долбоор сунуш менен бирге ДТП экологиялык жана социалдык тобокелдиктерди баалоо боюнча скрининг куралын толтургандан кийин аныкталган категорияны белгилейсиздер. Мамычада көрсөтүлгөндөй 3 категориянын ичинен туура келгенин тандап белгилейсиз. С категориясы тобокелдик жок же төмөн. Б категориясы орточо тобокелдик. А категориясы жогорку тобокелдик. Электрондук сүрөттөр берилген. Ар бир долбоор сунуш тийиштүү сүрөттөр менен тастыкталышы керек. Сүрөттөр тиркелген болсо ооба деп жооп жазасыздар. Жок болсо жок дейсиздер. Сүрөттөрдү таблицага кичирейтип киргизсеңиз болот. Же өзүнчө папкага жүктөп кошуп берсеңиз да болот. Мисалы, коюла турган лотоктор сатып алынган мектептин короосунда турат. Сел тосмо куруу үчүн керектелүүчү цемент, зымдар мектептин кампасында турат. Жана болсо жумуш жүргүзүлө турган объектилердин сүрөттөрү керек. Долбоордун туруктуулугу жана эксплуатациялоо мөөнөтү. Жалпы каржылоо же тейлөө керек болгонго чейин канча жыл талап кылынат? Же тренингдин катышуучуларынын пайызы туруктуу жумушка орношот? Өз алдынча иш менен камсыз болушат же киреше алып келүү мүмкүнчүлүгүн алышат? Пайыздык көрсөткүч менен же болбосо канча жыл пайдаланчу мөөнөтүн жазабыз. Объект канча убакыт бою оңдоого кошумча ресурстарды талап кылбай турганын жана кандай болуп туруктуу болоорун жазасыздар. Проценттер эмгек үчүн акчалай жардам компонентине байланыштуу эмес, алар окуу тренингдер өтүп жаткан долбоорлор үчүн тиешелүү. Долбоордун сүрөттөлүшү, сандык маалыматтарга көңүл берүү менен төмөндөгү бөлүмдөрдү толтуруңуз. Бул жерге сунушталып жаткан долбоорду негиздеп беришиңиздер керек. Эмне себептен ушул долбоор маанилүү жана кайсы айылга, канча адамга же үй бүлөгө кандай пайда келтирерин толук сүрөттөп жазыңыздар. Мисалга, Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Чөкө Дөбө айылына бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы тарабынан комплекс курулду. Комплекс өз ичине мектеп, мечит, ашкана жана ФАПты камтыйт.
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5.461.387 сом комплексти толук бүтүрүүгө атайын акча каражаты бөлүндү. Айыл өкмөт тарабынан бөлүнгөн акча каражатына лоток орнотуу, ажаткана куруу, жылытуу системасы менен камсыздоо, мектептин ички жасалгылоосу, комплекстин айланасын тосуу, жолдорго асфальт басуу жумуштары аткарылды. 2023 жылдын 22 декабрында мектептин расмий ачылыш аземи болуп пайдаланууга берилген. Бирок мектеп колоттун ичинде жайгашкан, жамгыр көп жааган учурда адырлардан аккан суулар арыктан ашып, мектепти суу каптап жатат. Ошондой эле жаңы курулган мектептин фундаментине суу кирип, чөгүүсүнө алып келет. Мектептен ашкан суу айыл ичине дагы кирип, айыл тургундарына коопсуздук жаралууда. Айыл өкмөттүн салымы менен курулуш материалдары сатып алынып, жергиликтүү тургундар тарабынан сел тосмо куруу демилгеси көтөрүлгөн. 2024 жылдын 16 апрелиндеги катуу жааган жаандан улам мектепти суу каптап, учурда ашканасы жараксыз абалда. Долбоордун максаты деген жерге долбоордун негизги максаты эмнеде экенин көрсөтүп жазасыздар. Максат кыска жана нуска болушу керек, жана боло турган жыйынтыкты чагылдырат. Мисалы, мектепти жана 80 турак жайды селден тосуу, жергиликтүү тургундарды жана мектептеги окуучулардын коопсуздугун сактоо, ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Иш-чаралар, аткарыла турган иштердин түрлөрү жана параметрлерин көрсөтөсүздөр. Бул жерде иштин көлөмүн жана түрүн көрсөтүңүз. Мисалы, Чөкө Дөбө айылындагы номер 112 мектепке сел тосмо куруу 50 метр 1/1. 50 куб жер топурак казылат, 30 куб цемент куюлуп, 50 куб топурак менен толтурулат. 48 даана лоток L3-2 коюлат. Натыйжалар деген мамычага сунушталган долбоор ишке ашса кандай натыйжага жетет, кандай жыйынтык берет, ошону чагылдырып жазыш керек. Мисалы, жаңы курулган мектеп, ошону менен бирге 80 турак үйлөр селден корголот. Долбоордун тийгизген таасирлери. Бул жакка сандык гана маалыматтар толтурулат. Сиздер көрүп жаткан таблицада борбордун тийгизген таасиринин 14 түрү берилген. Сиз сунуштап жаткан долбоор кайсы объектилерге же тармактарга өз таасирин тийгизет, ошону сандык көрсөткүч менен тастыктап жазышыңыздар керек. Эгерде таасирин тийгизбесе, 0 деп жазасыздар. 1-ден 7-ге чейинки пункттар өзгөчө кырдаал долбооруна тиешелүү. 7-8 пункттар ирригация долбоорлоруна тиешелүү. 9 пункт ичүүчү суу долбооруна тиешелүү. 10 пункт жайыт инфраструктурасын жакшыртуу долбооруна тиешелүү. 11 пункт бизнестен жакшыртылган шарттарына пайда алууга тиешелүү. 12 пункт жолдордун жана көпүрөлөрдүн жакшыртылган абалынан пайда көрүүгө тиешелүү. 13 пункт окуудан алган билимдерин колдоно ала турган жана кирешеге мүмкүнчүлүк алгандарга тиешелүү. Эгерде сиздин долбоор жогорудагы пункттардын бирине кирбесе, 14 пункту тандап, долбоордун оң таасирин белгилейсиз. Мисалы, биздин долбоор 80 турак үйдүн кырсыктардан коргонуусун жогорулатты. Бир мектептин кырсыктардан коргонуусу жогорулады. Бир медициналык мекеменин кырсыктардан коргонуусу жогорулады. 100 метр жолдордун кырсыктардан коргонуусу жогорулады. 100 метр суу түтүктөрдүн кырсыктардан коргонуусу жогорулады. 2 гектар айыл чарба жерлеринин кырсыктардан коргонуусу жогорулады. Долбоор сунуштун аяк жагына сөзсүз түрдө тапшырылган күнү айыл өкмөттүн аты жөнү жазылышы керек жана колу менен мөөрү коюлушу абзел. Милдеттүү тиркемелер. Биринчи тиркеме экологиялык жана социалдык тобокелдикти текшерүү инструментинин көчүрмөсү. Айыл өкмөт тарабынан кол коюлган жана мөөр басылган. Экинчи тиркеме жалпы узактыгын көрсөтүү менен окутуу программасы. Тренинг долбоорлор үчүн. Үчүнчү тиркеме тренерлердин резюмеси. Тренинг долбоорлор үчүн. Эгерде долбоордук сунуш иш кагазын толтурууда сизде кыйынчылыктар пайда болуп калса, сиз БУ ДАТПнын өкүлдөрү же өнөктөш уюмдун мониторлору менен байланышсаңыз болот.